Душанбе шаарынын Фердауси паркында өткөн пало фестивали жаңжал менен коштолду. 10 ноябрда иш-чаранын расмий бөлүгүнөн кийин чогулган эл казанга жуулунуп палону туз эле колдору менен жеп талашып тартышканга чейин барышкан. Душанбе шаарынын мэриясы кала тургундарынын адепсиз кылык жоругуна нааразы болуп, айрым кишилер жазага тартылганын билдирди. Фестиваль үчүн Душанбедеги белгилүү жет ашпозчу аш баскан. Ал үчүн 250 килограмм гүрүч, 200 килограмм эт, 35 килограмм сабиз, 90 литр май, 1 килограмм зире жана 5 килограмм мейиз кеткен. Ашпозчулардын билдиришинче палоонун жалпы салмагы 1 тоннадан ашкан. Душанбедеги эң ири палоодон тышкары Сейил бактын айланасында дагы 40 казанда аш басылган, бирок ал жерде тамак үчүн талаш болгон эмес. 2017-жылы сентябрда Ташкентте салмагы 7,5 тонналык дүйнөдөгү эң ири палоо басылган. Бул Гиннес рекордтор китебине кирген. Аш тууралуу алдын ала маалымат берилгендиктен Ташкенттин борборунда миңдеген киши келген. Бирок аларды Казандын жанына жолотушкан эмес. Иш-чарага атка минерлер, дипломаттар, маалымат массалык каражаттары өкүлдөрү гана күбө болгон. Калгандар палоонун басылышын видео экрандан гана көрүшкөн. Булак Борбор Азия жаңылыктар кызматы.